умрага кетейин деп аттым эле. Турциядан эреже чалып калды. Ал өздөрү эгерде мына эфирди көрсө жок дебестир. Кызы болсо ушундай рак оорусу менен. 2-3 жолу барган ушундай деп туруп, анан эң акыркысы контрольный дагы бир эме болот окшойт да. Контрольный кандай десем мындай эме тапшырат экен да. Анализ. Ошого биринчи күнү кетип атабыз деп ыйлактап дуа кылып коюңузчу. 2 жолу чыгып калды. Ошо опухоль мындай жаман эме оору экен да. Аны айтып айттым мен. Эже көп кыжалат болбоңуз. Бардыгы жараткандын колунда. Сиз Алла Таалага жалдырап, жалбырап, дуа кылып, зикир кыла бериң. И кан чыгарганда дагы ордунда жөн турбаган кошкорлор болот го. Ошондойду чыгарыш керек да. Ошондой эң жакшысын, эң жакшысын жөн турбай жөнүнө. Вот ошондой. Анан ким макул деди дагы, эртеси патрон болуп калды. Ал өзү Турцияда. Анан Беловодскийге турат окшойт. Кимге берсек, каяктан кылсак, неме кылса деп аябай кыйналып калдым. Мен айттым, ушундай кылыңыз. Бишкекте медреселер болсо кем балдар, ким жетимдер үйлөрү кайындай болсо дагы өзүңүз этин алып алыңыздар, толугу менен таркатып бергиле. Деп анан ошо эже аткарды ушунучу. Аткарып туруп 2-3 күндөн кийин кайра мага WhatsAppка чалып атат да, ыйлактап айтып атат да. Мен алхамдулилля бар туруп анализге барса таптаза чыгып калып атпайбы. Акылына сыйбай турган. Мына алхамдулилля Алла Таала ниетине жараша боло берет экен. Ошон үчүн көптөгөн адамдарды көрдүк да. Мындай ооруларда, кыйынчылыктарда, проблемаларда кан чыгаруу элибизде деле бар болчу.